Кыргызстанда жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталган. Быйыл мектептер менен жогорку окуу жайлар кадимки тартипте иштеп жатат. Анткени менен Кыргызстанда билим алган тажикстандык этникалык кыргыздар коңшу мамлекет менен чек аранын жабылышынан улам окууга келе албай жатат. Кырдаалды биз өтө жакшы түшүнөбүз. Бирок ошого карабастан булар билим алыш керек. Булар чет жакта жүрсө дагы кыргыздын туусун көтөрүп жүрүшөт. Булар чет жакта жүрсө дагы кыргыз деп жүрөктөрү согуп жүрөт. Биз ошолор үчүн бүгүнкү күндө жүрөгүбүз ооруп турат. Биз аларга кайдыгер эмеспиз. Эгерде биздин сырт жакта жүргөн кыргыздарыбыздын бир көйгөйү болуп калса, сөзсүз түрдө биздин Кыргызстандын бийлиги, Кыргыз Республикасы, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич оң жакка чечип берет деген терең ишеним менен жашап атышат алар дагы, биз дагы. Мурунку окуу жылы онлайн форматта болгондуктан студенттер өз кичи мекенинде болушкан. Кызматташуу коомдук фондунун төрагасы Зайниддин Тагаев студенттер окуу жылы башталганга чейин чек арадан өтүү маселеси чечилет деп үмүттөнгөнүн айтат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жогорку окуу жайларында Тажикстандан келген 120дан ашуун этникалык кыргыздар билим алууда. Кыргызстандын ар тармагында окуйттар. Нарында, Караколдо, Ысык-Көлдө, Бишкекте, Кызылкыяда, Баткенде, Ошто, Карабалтада университеттерде. Бүгүнкү күндө ошолордун арасынан алар деле тоолуу аймакта, айылдарда жашашат, интернет тартпаган жерде. Интернет тартып шарты болгон 84 студент бизге кайрылды. Биз ошол 84 студенттин тизмесини ушул кайрылуубузга тиркедик. Кудай буйрса, жогорку инстанцияларга беребиз. Этникалык кыргыздардын укуктарын коргоого багытталган фонддор Билим берүү министрлиги менен Тышкы иштер министрлигине кайрылуу жолдогон. Мамлекеттик органдар бул маселени карап чыгууга убада берди. Ал арада студенттер окуу программасынан артта калышууда. Фонд өкүлдөрү студенттердин сабактан калуусу алардын академиялык көрсөткүчтөрүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүндүгүн айтып тынчсызданууда. Ар бир студент бир күн калганы бул деген сабактан программадан артта калган менен барабар. Бул жолдун узарылышы кийинки жагы бул отчисление болуп калышы мүмкүн, же академический алып калышы мүмкүн. Академический алгандан кийин ар кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Себеп дегенде ал студент программадан артта калат. Экинчиден кээ бир кыздар болсо балким турмушка чыгып кетиши мүмкүн 1 жыл академический алгандан кийин. Ошол себептен булар үзгүлтүксүз